кондиционер коюп туруп үйдүн ичине. Анан кийин бул иштеп атканда деген конденсат тамчылайт да, суусучу. Карачы. Суу болуп чачырап атпайбы? Ошону деген шланганы диаметри менен бул деген жанагы теплый полдун ашып калган шлангасы жатканда, ошону деген туташтырып туруп эле утеплительди кесип туруп эле ичине тапить эттик. Кийин деген баягы тышын отделка кылганда да билинбей калат, көрдүңөрбү? Фен менен ысытып туруп эле, бүгүп туруп эле, кичине казык туруп эле, таштар менен этип туруп эле көмүп салабыз да. Темирди качып туруп эле. Мияк эң башкысы суу тамчылабай алысыраак кылып коебуз да. Мына түздөп койдук. Эң башкысы суу болбойт, сонда болот. Бул деген эме принципте ылдыйраак бир видеом бар эмеспи? Баягы слив жөнүндө көрсөтүлгөнчү. Элдин баары иттей талкуулаган деле го. Бул баягы көрдүңөрбү, жердин астына жөн эле көмүп койгом. Бул баягы крышадан түшкөн слив. Муну мындараак алып келип туруп эле мындай 1 метрдей эле баягы казып туруп эле көмүп салгам да. Кышында эң башкысы мояк муз болбойт. Жайкысында эле суу болбойт да. Эми баарын өзүң үчүн жасап атасың да. Туалеттен чыкканда турник орнотуп кой, ойноп чыгарып аласың. Бүт жердин баарын кооз кылып, өзүң үчүн бир шарт түзүп кой да. Бир жашайт экенбиз эмне. Бунун эми буюрса тышын жасайбыз. Баары өз колубузда. Жасап койсо болот да эми өзүң үчүн.